Бир японский мудрец айткан экен. Сакура гүлдөрүн төккөн кезде барамсага, барамсага, барамсага күн нуру шоласын төккөн кезде деген экен. Ну нахер. Отец! Деп коюп кеттик анда кийинки заказга. Бир заказды бүтүрдүм, кийинкисин күтөбүз. Азыр Каражыгачтамын, Каражыгачтан шаарды көздөй баратам, центрди көздөй. Бул жактан көп күтүп не стоит. Ошон үчүн бара бериш керек. Здравствуйте, во двор зайдите деп коюптур. Мен кирип не кылам пешком? Када, капке. Куда сенен бару? Капке. 500 сом менен село Каражыгачка келип калдым. Эми шаар жака түшүш керек. Тарифтерди экономду да доставканы да күйгүзүп койдум ал шаарга барганга чейин. Бул жактан эконом менен илип кетсең деле бул уже чоң плюс да. Ошондуктан эконом доставканын баарын кошуп коюш керек бул жактарда жүргөндө. Элит, минивэн, премиумдарды кошконго болгондо аларды да кошсомакмын да, бирок к сожалению болбойт экен. Ошон үчүн бар тарифтерге шүгүр кылып кете беребиз. Азыр центрга маршрут түзүп койдум. Жанагы Яндекстин приложениясынын өзүнөн эле. Ушул жактан эле маршрут түзүп койсоңор болот да, баягы Яндекс навигаторду колдонбой эле. Бул жактан эле точканы, например, оңойтуп коесуңар. Мына жерге коюн. Заказ по пути дегенге бассаңар, ал уже по деламыңар кетип калат да. Ошон үчүн по деламды колдонгуңар келбесе, жөн эле маршрутту басып коесуңар. Анан поехали. Ушинтип кетип калабыз. Так, Алматинкага түштүм, бирок заказ чыккан жок. Ошондуктан сразу экономду доставканы өчүрөбүз. Только комфорт плюсту калтырабыз. Анан центрди көздөй акырын чөйрөбүз. Центрди эмес, микроштарды көздөй чөйрөйүнчү. Коэффициент вроде бул жакта да пайда болуп калыптыр уже. Заказ келди мына. Плюс 10 менен эле, бирок негизи комфортто ушундай. Экономда нормальный коэффициент көп атканда комфортто 10, 20, 30, 40 ушундай эле аласың да, максимум. 100 деген коэффициенттер редко эле. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткенде эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, каалаганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Бул заказ 2 точка экен. Жалга анан Жибек жолуга барат экен. 16 километр. Канча сом чыгат экен, азыр көрөбүз. Ошентип бул акыркы заказды завершать эттим. Суммасы 390 чыкты. Таза калганы 314 болот экен ошондо. 12ге чейин 2921. Чай майлары менен там 3200дөй болот да. Анан 12ден кийинкисин байкаштырабыз эми саат 4-төргө чейин. Кандай болот экенин көрөбүз. Машинаны өчүргөндө заказ келет да, ушинтипчи. Машинаны өчүрдүм эле, сразу заказ келди, кайра жүргүздүм. Если заказ келбеген болсо, машинаңарды өчүрүп койсоңор, сразу келет. 100%. Бул заказды карап койгула. Мо Ташкентскийден могу жерге 500 метрде чыкпайт да, ошол жерге келишти. Анан кайра точкамды кошуп коем, кайра барыш керек деди. Мен ожидание койдум, глобуска кирип кетишти. Ожиданиеда отурам, бирок точкасы биякта көрүнбөй атат мага. Бирок Алиса айтты эле да, пассажир добавил или изменил промежуточную точку или конечную точку депчи. А бирок бияктан чыккан жок. Азыр чыгышкандан кийин да бир сыйра тактап коебуз, тиги адрести кошуп койгула деп. Конечный адрести кайра тигил жакты коюп койгула деп. Ошондо анан туура көрсөтөт завершать эткенде.
А так бул боюнча завершать этип салсам, бул жакка чейин жакын эле да. Анан вы не доехали тигил точкага тигил бул деп сурабай эле ошол биринчи эле суммасы чыгып калат да, потому что недалеко да бул точкачы, алыс эмес. Ошондуктан сөзсүз коштуруш керек. Коштурганда анан көрсөтүлөт суммасы. Заднийге салганда мойтип суу болуп, буу болуп жана көрүнбөй калыптыр. Задний камера тазалап коюш керек. Глобус. Эми көрөлүчү кандай болот экен тазалыгы. Байкаштырып көрөбүз. Кстати, мондай чехол кададык машинага, Сонатага. Свет күйгүзөйүн. Мондай чехол. Подушкалар менен да. Артында да подушкалар бар, үстүнө коюп койдук бирок. Алмай спинкага коет экен, бирок спинкага койсом мешать этип калат экен. Азыр эми задний видти көрөбүз. Опа, вот это другое дело. Эми тынык көрүнүп калды. Глобус, Куликов, тигил бул. Полный фарш. Толук молдоо жибек жолу. Так, пока что результаттар мондай болду. 12ге чейин 2921 чей ойлордон сырткары. 12ден кийин 1221 сом. Азыр 4:32 болду. 3:30да 4кө жакын болчу да. Жумушту токтоттум. 4 эсептеп койсок болот. 3:47де акыркы заказ завершать эттим. По пути домой. Акыркы экөөсү по пути домой да. 2 заказ. Ошентип 4тө токтоттум. Кайра 7де чыгабыз дагы 2 саат. Эртең мененки кафеде урабыз. Ошондо 3000 болсо 4200 пока что. Азыр экономдо кайф жакшы болуп, ылый жакта. Эконом менен биринчи заказды алып келдим центрга. Анан бир жерден подружкасын алып алып, анан келиш керек экен. Подружкасын 6 мүнөт күттүк. Анан жеткенден кийин там сумма чуть-чуть по-другому вышла. Деп жана алып көрсөтсөм суммасын. Недовольная болуп, я наличкой дам деп наличкой 20 сом берди. 6 мүнөт ожиданияга 20 сом. Өзү билет көрөт, өзүнүн деле приложениясынан көрсөтөт. Анан даже приложениясын өзү карабаган учурда деле 6 мүнөт күтүп турганын өзү билет да. Өзү отурду менен чогуу. Машинада күтүп подружкасын. Анан таң калышат. Анан недоволен болуп беришет. Булар мага жаман оценка да коюп коюшу мүмкүн да. Типа ожидание кетирип койду депчи. Болбосо өздөрү күттүргөн. Анан бул жактан да мен виноват болуп калдым. Экономдун клиенттери ушундай да, бирдемкени өздөрү кылышат, анан водительден көрүшөт да. Ожидание кетип калса деле сен, короче, не то водительсиң. Койгон точкасына туура келсең деле сен не то водительсиң, потому что ал башка жерде турган да, точканы башка жерге коюп алып. Анан доставкадан деле мисалы үчүн такси кылып чыгарган болсо, анда деле сен виноватсың да. Кичине доставка кылып заказ бериш керек эле десең, түшүндүрүп айтсаң, эмкиде, короче, хорошо мунусун алып кете берейин, эмкиде бирок доставка кылып заказ бергиле деп айтып койсоң, замечание кылыпчы, бирок сылык сыпали. Ошого деле мындай жаман оценка беришет да. Түшүнбөйсүң, короче. Ошон үчүн негизи комфортто иштеш керек. Коэффициент слабый, коэффициент менен деле желательно комфорт менен иштеген кылыш керек. Аракет кылыш керек да. Заказ отменен. Мен ошентип аткам көбүнчө азыр эле ошол алып алдым да. А так экономдо коэффициент күчтүү болуп атканда деле экономдо күйгүзбөй иштеп атам да негизичи. Акчасы примерно ошондой чыкса деле, же даже кээде экономдо кымбат чыккан учурда деле только жанагыдан алганга аракет кылып атам. Комфорттончу. Нервы дороже денег дегендей. Анан экономдо баягы учурлар деле көп болот да, даже өздөрү предупреждать этишпейт кээ биркилерчи, слишком наглыйлар. Барсаң 5 киши болгон болот. Анан алып кете биркилерчи, тияк деп над душой туруп алышат да. Айтасың 5 киши болбойт, тигил бул отмена эле кылып койгула, башка такси дагы бирөөнү чыгарышыңар керек, же минивэн чыгарышыңар керек деп сен шашып аткан болчук, тигил бул, пожалуйста, дегендей мындай деп баягы болушат дагы өздөрү. Анан хорошо деп туруп кээде исключение кылып алып барып койгон болсоң 5-өн, эртеси күнү карасаң рейтингиң түшүп калган болот. Неге жаман оценка койду десе, сен 5 киши таксиде кеткенге болбойт дегенге ошол жаман көрүп калганда ошол сөзүңдүчү. Заказ отменен. Ошондуктан жанагыда рейтингти
көтөрүш өтө кыйын, экономду түшүрүш өтө оңой да. Кашыктап чогулткан рейтингде чакалап чачып коюшат. Сакура демекчи. Дагы Сакура. Дагы мажырым талды кой. Өлүк жолдор. Карагыла чыккандай жолдор. Сүзүлүп баратасың көлдө. Kia K5. Россиядагылар Optima дешет го, только Optima дешет го. Алардын Optimalары бензин менен болот да, а биздегилер K5 болот. Кореядан келген. Биздикилер только газ. Вот разница. Газ на исходе дейт го. Тынын деп. Газ на исходе. Газ куш керек. Мол заказды завершать етіп қойып, газға барабыз анда. Саат уже 9 болып қалды, жұмышты бүтіргім. Бұл филармония деп қой. Азыр жиынтықтарын, айтып қоям. Ол тоғылық здания сон болып бүтіп қалды, қанша қылымдан бері тұрды эле. Бүтпөй бетон болчу. Азыр бүтүп сонун көрүнүп калды го, мындай болчу. Өзүнчө эле планета. Машинаны токтотуп койдум, газды подключать этип. Кассага барып 1000 сомго по карте деп айтып койдум. Картаны приложить этип өзү оплата кылды. Эми бул жактан газды запуск кылып коюш керек. Жыйырма жети 11 27 литр сомго. Кеттик анда. Эс алган. Смена бүттү ушуну менен буюрса. Проверьте ТПМС. Бул тормоздук экен да. То есть давление в шинах ошондук экен. Жана бери дөңгөлөгүндө датчик жок экен. Ошондон бул Bluetooth подключен. Бир дөңгөлөгүндө караганда баягы вулканизацияда датчик жок болчу да. Ошондон ошибка көрсөтүп атса керек. Мен бул жактан акырын абайлап сол жакка бурулуш керек. Сол жакка бурулган кыйын. Эки жакта тең машина жок моментте кармап чыгыш керек да. А так могу заправканын чети менен барып туруп тиги жолго чыгып өтүп кетсе деле болот. Светофорго туруп, бирок азыр машиналар аз эле буройт. Анда алып чыгып кетсе болот. Лобовойду кичине жууп коюш керек болуп калыптыр. Азыр бүгүнкү сменанын итокторун баарын жазып коем. Көрүшкөнчө баарыңар аман эсен тургула. Всем ни гвоздя, ни жезла, ни вот таких таштак дорог. Ушуну менен орозо да бүтүп калды. Бат эле. Эгерде машинадагы показательдерди карай турган болсок, бүгүн в общем иштегенде деле, тияк-бияка жүргөндө деле баары кошулуп 216 километр болуп тур, почти 217 километр.
12 saat 19 мүнөт машина жүрүп туруптур. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгына келсек, 12ге чейин 2921, 12ден кийин 2034. Ошондо биякта 3000 деп койсок, общий 5000, чыйболор менен 5300 болуптур. 5300 сом. Линияда, чисто линияда жүргөн убакыт азыр эсептеп көрөбүз. Так, саат 5те баштап турбуз. Анан ооз ачарга 1 саат убакыт кеткен. Бул жакта ошондо 6 саат. Бияктан 6 саат линияда. А бул жакта 12ден кийин. Так. 12ден кийин. Бияқта 6 саат болсо, плюс 12ден кийин саат 4кө чейин болгон. 4кө чейин 4 саат. Анан чыгып 7ден 9га чейин иштедим. 6 саат. 12 саат. 12 саат линияда болуп турмун да. 12 саат чисто линияда болуп иштептирмин. 12 сааттык сменада. Комфорт плюста ушундай. Комфорт плюстан келген жок мага. Только комфорт. Жылы жаңыраак болсо комфорт плюстан келмек. Машинанын жылы. Бунуку 2017 болгон үчүн көп келбейт комфорт плюс. Алар жаңыраак машиналар жок болуп калса эле келип калбаса так келбейт. Анан келгендерди бул жактан карасак болот мына. Бирок могу Фрунзедеги заказ комфорт плюстан келген экен. Аны билбептирмин. 218 сомдук заказ. Нижниялар жагы комфорт плюс менен барган экен, базар жок. А экономдор только по путилер заказдар. Бир эле комфорт плюс кылдырмын да ошондо. Калганы жалаң комфорт. Балдарга келсек, мына 12975. Платинага жетип баш кеттим уже. И то слабый иштеп атканда. Азыр бул жактан чыгып деле 260 менен кармап кетсем болчу да экен да. Прям максимальный коэффициент келип тур. Бирок эконом менен кармайсың да 260 менен. Настоящий 260 бирок могу силу Восток экен. А мен жактан просто 120-150 менен кармаса болчу да экен. Бирок смена бүттү. Ушунусуна так шүгүр. Активностьте жакшы эле чүрдүм бүгүн. 79 болуп калыптыр. Мына активность түшкөн жерлер. Суроолор болсо комментарийге жазабыз. Элдер көчөдө көп. Мына эртең менен айт намаз бүтүп, элдер бүт үйлөрүнө таркап кетип атат. Айт майрамыңар менен жаамат. Орозо ушинтип көз ачып жумганча өтүп кетти. Көп жакшы иштерди кылганга дагы жетишпей калдык ойдогудай. Буюрса эмки орозого Аллах баарыбызды аман эсен жеткирген болсун. Амин амин деп койгула. Ошолорду көтөрүп алып, сумкалар, пакеттерди айттап жүрөсүңөр, а? Ооба. Үйлөргө барып айтсаңар, конфеттер береби? Ооба. Сен пакет көтөрүп алдыңбы? Ай, молодец. Тигилердин да баардын да сумкалары, пакеттери бар экен. Артист көйнөктөрүн кийип алып, айланып жүрүшөт экен. Эй, кандайсың? Жакшыбы? Нычылтан? Нычылтан? Бөбө. Сонун кийимдерди кийип алган турбайбы бул, Я. Аяй кийимдерди кийип алып. Те жакта да пакеттерди кармалып жүрүшөт мына балдар. Өзүң жалгызсың го. Не жесем экен деп ойлонуп отурам азыр. Шорпо жейин, шорпо.